төрөлүү. Эмнеге мынча узак? Буга убакыт керек, Аюп. Кел, отурчу. Аны менен баары жакшы болот. Сүйлөгөнгө күчү жетип жатат го. Демек абалы жакшы. Сүйлөгөнгө ал кыйкырып жатпайбы? Ал күчтүү аял. Баары жайында болот. Ал жакшы, Аюп, кабатырланба. Аз калды. Баласы жакында төрөлөт. Куттуктайм, Аюп. Кызың сулуу экен. Кыз? Көрсөм болобу? О, азырынча жок. Аюп, алар даяр болгондо өзүм чакырам. Куттуктайм, Аюп. Нух, баары бүттү. Түш бери, түш. Нух, сен тайеке болдуң. Ким экен? Ал кыз экен. Куттуктайм сизди. Таята болдуңуз. Биздин Наристе жаңы эле төрөлдү. Куттуктайм. Ал кыз. Аны көрдүңбү? Сара кандай? Мен билбейм. Мени киргизишпеди. Кандай ойлойсуң? Жакшы да, Баары жакшы деп ойлойм. Аюп. Ата, куттуктайм. Жакып. Муса, Жакып, Нух, Аюп, келгиле. Сонун кызыңарды көргүлө. Мен жетелеш балам. Кел, колуң алгың келеби? Ооба. Ата, Бул кыз. керемет. Ооба, сонун. Ата, батаңызды бересизби? Ооба. Бул түйшүктүү дүйнө. Жана оор күндөр. Аталарыбыздын Кудайы Наристеге жүзүн бурсун. Жардам берсин. Жашоосунда эмне болсо да ага ден соолук, бакыт жана узун өмүр берсин. Бул ымыркайды көрбөй калган
ата енесіндей жағымды болсын. Атын кім деп қоясың? Лейла. Тай енесіндей. Лейла. Абдан сулуу экен. Ооба, кымбаттуум. Дөт. Кантип келдиң үйгө? Дөт! Кантип бошондуң? Качып кеттиңби? Качып? Жок. Андан да таң калыштуусу. Алар мени бошотушту. Жаракат алгансың го. Ачка болсоң керек. Дөт. Ата, Дөт. Бул кандайча болду? алар кое беришти. Ата, сизге айта турган сөздөрүм көп. Сен биринчи кирип, жээниңди көрүшүң керек. Анан да эмне болгонун айтып бересиң. Наристе бул жердеби? Ооба. Бул жакшы. Жок болуп калганым жаман болду. Билебиз уулум. Бирок сен бул жердесиң. Көпкөбү? Алар сени кайра алып кетишеби? Качышың керекпи? Жок, карындашым. Эч кайда качпайм. Келиңиз, отургузайынчы ата. Сенин кызың сулуу экен. Үйгө кайтып келип, сен ага эң сонун белек кылдың. Эмне болгонун айтчы. Рифка эже, сиз окуянын жарымын билесиз. Кош келипсиң үйгө, Дөт. Рифка эженин жолдошу мени коргоду. Салыкты да ал төлөдү. Азыр ал жөнүндө айта көрбө, Дөт. Мен сизди жана жолдошуңузду кантип ыраазы кылам? Билбейм. Сен бизге эч нерсе карыз эмессиң, Дөт. О, жок. Бул үчүн гана эмес. Айтып берчи. Римдиктер алып кеткенден кийин менден күнүгө сурак алып жатышты. Кээде күнүнө бир нече жолу. Кечинде дагы. Мен менен болгондорду билгилери келди. Бирок мен айткан жокмун. Эгер айтсам, мени өлтүрүшмөк. Сурактарга чыдамым жетип турганда, мен тирүү болом. Бирок акырында эмне керек болгонун бердим. О, Дөт. Алар каалаганына жетишти. Сабоолор токтоду. Андан кийин бул убактылуу экенин билдим. Аларга керегим деле жок болуп калдым.
Түнкү 2 сурактан кийин абагымда уктап жатсам, түн ортосунда мени бир нерсе ойготту. Карасам, баары уктап жатышыптыр. Кароочулар кетип калышыптыр. Ошондо мен аны көрдүм. Кимди көрдүң, Дөт? Аны. Мен силердин ыйсаңарды көрдүм. Сара. Ал мага көрүндү. Силерди көрүп тургандай, даана. Анан эмне кылдың? Чөгөлөп жыгылдым. Ал укмуш эле. Ал бутуна чейин жеткен кийим кийип туруптур. А көкүрөгү алты менен курчалган. Башы менен чачы аппак эле. Тим эле кардаяк. Анын көздөрү оттой жаркырайт. Ал эми буттары жаркыраган жездей. Үнү болсо катуу суулардай чыгып атты. Дале окса жакшы болмок. Ооба, жакшы болмок. Рахмат. Алгач менин үрөйүм учту. Ал мени карады. Анын көздөрүнөн кылган ишимдин баарын көрдүм. Далия, мен сени аябай Эмне издедим. болду? Бир нерсе болдубу? Бир нерсе? Баары жакшы. Ушундай жакшы нерсе болду дейсиң. Сара бала төрөдү. Сонун болгон тура. Ооба, кыз ал анын атын тайенесиндей Лейла деп койду. Анан Эмне? дагы Дөт үйдө. Ал үйдө? Алар кандайча? Жок, ал тирүү. Ал теңирди көрүптүр. Эмне деп атасың, Мариям? Жүрү, азыр бара аласыңбы? Ооба, бара. Тезирээк. Канчалык көпкө жалынганымды билбейм. Бирок аягында уктап калыпмын. Эртеси күнү ойгонгондон кийин камактагылардын баарына эмне болгонун айтып бердим. Теңирди көргөнүмдү. Мен өлө турганымды билгем. Бирок мен өлгөндөн коркпой калгам. Мен алар менен сүйлөштүм. Анан камактагылардын кээ бирлери кыйсадан жалынып кечирим сурашты. Алардын бирин алып, эртеси айкаш чыгачка кагышты. Бирок ал да корккон жок. Чынбы, Дөт? Эртеси эртең менен алар мага келишти. Мен убагым келгенин билдим. Мен камактагылар менен коштошуп, атабыздын үйүндө жолугабыз. Ыйсага ишенгиле, дедим. Бирок сабагандын ордуна алар мени кое беришти. Анан мени бошсуң дешти. Алар мен үчүн кулун төлөнүп, башчы мага ырайым кылууну чечкендигин айтышты. Мен үйгө кетип баратканда Рифка эже, соттон чыгып бара жаткан күйөөңүздү көрдүм. Ал кайрылып, мени карады. Ошондо ал менин кунумду төлөгөнүн түшүндүм.
Ошондойбу, Ривка эже? Эми бул анын ою болчу. Сен келгенге чейин ал ишке ашканын биле элек болчумун. О, дөт. Кайра үй бүлөң менен болгонуңа абдан кубанып жатам. Бирок баарынан да асмандагы атаңа кайтып келгениңе кубанам. Бул бүтпөйт экен го. Эми мен баламды жалганга чулгап салган. Бул аялга да карыз болуп калдымбы? Муса, сен мага да, менин күйөөмө да карыз эмессиң. Ынтымакта болуп бизге жасаган Кудайдын кереметине ыраазы болуп жашай албайбызбы? Болуптур. Үй бүлө эмне дейт? Биздин аксакалдар, кошуналар Рим башчылар дөөттү камаш үчүн дагы жаңа айыптарды табышат. Ыйсан жолдочулары дайыма жамандыкка туш болушат. Элдин сөзү менен ишим жок, ата. Мен Теңирди көрдүм. Теңирди. Ал айкаш чыгашта өлүп тирилген. Ал тирүү, ата. Ал мени кечирди, жана бошотту. Бул жакшы кабар. Мен үчүн сенин бул жерде тирүү турганың эле жакшы кабар. Бирок эми сен өзүңдү коргошуң керек. Аралашпа. Тиги адашкандардын оюна. Сен туура иш кылышың керек. Эсиңе кел. Үй бүлөң жөнүндө ойлон. Кайрадан мындайды көтөрө албайм. Сен жоопкерчиликтүү болушуң керек, уулум. Түшүнсөң, муну мен үчүн кыл. Ата. Мен түшүнөм. Бирок анте албайм. Мен жакшы кабарды таратышым керек. О, бул эмне болгон азап? Уулум акыл эсинен ажырады. Ата, эгер сен көрсөң... Жок, сен акылдан ажырадың. Сен сабай берип акылыңдан ажыратышыптыр. Муса, ыйык рухтун үйүңдө кылып жаткан ишине каршы чыкпа. Кудай сага уулуңду тирүү кайтарып берди. О, мунун терең сыры бар. Муса. Нореже, сиз көптү көрүп, көп жашадыңыз. Жана сиз жакшы түшүнөсүз. Дөөттүн жоопкерчилиги бул үйдө экенин. Ыйсанын сөздөрү кулагыма жаңырат, Муса. Аларды сенин сүйүктүү аялың айткан. Анын жаткан жери жайлуу болсун. Машаяктын артынан ээрчип жөнөгөндө үй бүлөдө экинчи орунда калат. Ал биздин чечимибизди күтөт. Ыйса айкашчыга чымдалып, анын артына кеткенге чакырып атат. Кайда айкашчыгач, түшүнбөдүм. Ыйса айкашчыгачты көтөргөн. Анан ошол айкашчыгачта бизди өлүмдөн куткарыш үчүн өлгөн. Биз эми анын шакирттерибиз. Жакшы кабар таратыш үчүн ар кандай азаптарга да даяр болушубуз керек. Элчилерди карачы. Петр да, башкалар да баары азаптардан өтүшкөн. Кээ бирлери ишеним үчүн өлүшкөн. Муса, Теңирдин артынан ээрчигенге бир эле жол бар. Ага бүт жүрөгүңдү жана өмүрүңдү арнаш керек. Мен андан уялбайм, ата. Ал кылган нерсени кантип айтпай кое алам? Бул жөнүндө бүт дүйнөгө айткым келет. Ата, дөт. Бул сөздү башка күнү сүйлөшөлүчү. Сара чарчады. Ымыркай экөө эс алышсын. Жүргүлө, келгиле майрамдайлы. Жардам берейин, ата. Колуңузду бериңиз. Жүрүңүз. Байке. Кечирчи. Мен сен жөнүндө жакшы кабар укканыма абдан кубанычтамын. Эми баары эле кубанычта болбойт. Бирок мен каршы эмесмин.
Сен эр жүрөксүң дөт. Жок. Андай эмес. Мен эр жүрөк эмесмин. Бирок мен кечирилгем. Чынында Жакып, мен мындай кубанычты эч качан сезген эмесмин. Ата, эс алыңыз, мен сизге тамак алып келейин. Баары жакшы болот, көзүңүз көрөт. Далия, сен кайда кетип атасың? Мен кетишим керек, Мариям. Биз түштөнөлү да, анан дөт дагы көп нерсе айтып берет. Мунун баары мен үчүн өтө эле көп. Эмне ойлошту да билбей калдым. Мен болгону кетишим керек. Бирок, Жакшы калгыла. Далия! Далия! Бул тасмада өзүңдү кайсы каарманга көбүрөөк окшоштурдуң? Дөөткө түрмөдө эмне болду? Муса менен Далия дөөттүн айткандарын эмне үчүн мындай кабыл алышты? Эми дөөттүн жашоосунан кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот?
Сен Кудайга кантип кайрылып калдың? Жана эмне үчүн?